Кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга салам айтабыз. Пирамида каналында түнгө карай кайрадан башталды. Ал эми сиздерге сөз берейин деп атам. Акыр алдыңкы 1 саат аралыгында жакшы маек, мыкты күлкү, сонун мана жаратып бергенге аракет кылабыз дейли. Ал эми бүгүн биздин студиябыздын коногу мына ошондой адам десек болот. Өзү дагы жашоосунда да ошондой жүрөт экен. Күлкү жаратуучу, актер дегеле көп талант деп кое берейинби, Мейли. Актан ыс келдиңиз бизде конокто колчоо. Кош келдиңиз. Рахмат, 1 саат болобу, Ооба. 1 саат. 1 саат болот. Негизи радиолорго барганда азыр алдыңкы 1 саатта десе, 1 саат отурат экенбиз деп жыргап туруп анан жаңы эле сүйлөп баштасаң, азыр бизде телефон чалып ал деп, же болбосо азыр биз бир ырдайын келебиз деп. Баягы сөзүнү буруп салышат да, анан эми кудай буйрса 1 саат кинелерек болот. Макул, сизге ошондой кылбайм мен азыр. Клипти дагы өздөрү эле мындай кете берет. Экөөбүз мындай маегибиз уланта эле берели, Макул. Мындай башында эле келип айтып калыптырсыз. Тажап кетсем өзүм айтам, Ушул жерден клип кое берлечи депчи. Клип коп. Макул, иштериңиз кандай? Жакшы, кудайга шүгүр, акырындан. Не кылып жүрөсүз? Жай мезгили келди. Кандай болуп атат? Акырындан ойгоно баштадык, анткени карантинде катуу уктап турбуз. Акырындан ойгонуп, баягы чоң-чоң проекттер, долбоорлор токтоп турса дагы, майда барат нерселерден баштап атабыз акырындан. Жакында кудай буйрса, Кыргызстандын ютубунда көптөгөн жаңы долбоорлор старт алдында турат, ошондуктан иштеп атабыз эми. Иштеп атабыз. Болгон запас, болгон чөнтөктөгү банкта акчам бар түгөндү. Долбоорлор жөнүндө сөз кылалы. Кандай долбоорлор чыкканда, мурдагы долбоорлор токтодубу? Ошол эле мисалы Кошунан тандабайт, Эрке Сары жана башкалар жөнүндө айта кетсеңиз. Кеттик. Негизи Кошунан тандабайт 21-25 марттарда старт алмак. Мага бүт бары администраторлордун баары чалып, мына 1 айга эчтеке албагыла, пойдун баарын жоготкула деп баягы бизге берген да. График түзүлүп калган. График түзүлгөн, анан башталып кетпеди. Карантин башталып кетип, ал кыялдын баары таш какты десек жаңылышкан болбойбуз, бирок июлдун аягына деп атышат. Июлдун аягында 1 айга эчтеке пландабагыла депчи. Негизи эчтеке пландаган эмесмин. Жок болчу өзү. Анан ошондуктан Кошунан тандабайт. Эгерде июлдун аягына тартылып баштаса, демек кеч күздө элдин назарына коюлуп калышы мүмкүн. Анткени монтаж деген бар. Бирок өзгөчөлүгү, эгерде 1-чи сезон 2 жумада бир чыкса, элдин баары күтүп, баттыраак чыгарбайсыңарбы, ал эле бул эле рекламаны жоготкула дегендин баары жыргашат. Эмнеге дегенде 1 жумада бирден чыгып турат. 1 жумадан бирден. Бирок реклама болуп турат, ооба. Антпесе сериал тартып албайбыз да. Ошол рекламадан каражат түшөт да. Ал эми Эрке Сары долбоору боюнча айта кетсем, негизи Эрке Сары долбоору оңой тартылат, дагы акча каражаты негизи аз кетет, бирок баягы тартуучу топ жана команда аябай көп да. 40 кишиге чейин барат. Художниктер, авторлор, декораторлор, администраторлор, иши кылса 40 кишиге чейин чогуу иштечүбүз баарыбыз чогуу. Анткенде продюсерге Байкеша Эрке Сарыны старт кыла бербейлиби? Оңой эле тартылат го, декорация алынган, студия даяр. Биздики оңой эле, бир күндө 2ден тартсак 12 чыгарылышты бат эле бүтүрөбүз да. Негизи экинчи сезонго көп чыгарылыш даярдап атабыз. Кандай десем, 24. Анткени ырчылар көп экен. Анан ырчылардын баарын той-пойлорго барганда мени качан чакырасың, же болбосо Инстаграмдан мени унутпа дегендер көп болупту да. Ошондуктан ошолордун баарын кошуп туруп, 2-2ден чакырып, бир-бирден эмес, 2-2ден чакырып, 24 чыгарылыш болгондо канча? 40. Мен сага математика өлдү. 24 2 жылдык. 48 жылдыз келет. Ошо анан азыркы эстраданын арабасын сүйрөп аткандарды бир эле бүтүрүп салалы деп чечкенбиз да. Бирок азыр баягы тоңдурулуп турат долбоор. Продюсер айтты, сөзсүз түрдө 2-чи сезонду тартабыз, бирок азырынча спонсорлор, акчасы барлар, чөнтөгү калыңдар акчаларын бергиси келбей атат. Кичине күтө турат окшойбуз. Алар деле карантинден кийин кыйынчылык болуп атат да. Бирок кудайым буйрса Эрке Сары 2-чи сезонду сөзсүз түрдө чыгарабыз. Кандыкей суранып аткан, Жидеш суранып аткан.
Тағы көптөгөн ырчылар бар. Өстөр сұранат турбайбы, мени чакыргыла Эми билбейм. Башка долбоорлорго суранчу эле, билбейм, бирок мен той-пойлордон жолугушуп калган кездерде келе калып, эстеп кеткенде балким, же мени көрүп эстеп кеткенде келип айтып атышты, мактоо сөздөрүн алгач айтып, анан бизди дагы чакыр, биз дагы даярбыз депчи. Көбүнчөсү дескенче коркуп атты. Мисалы үчүн атын айтпай эле коеюн. Кээ бир ырчылар келесиңби чакырсам десем, коркуп атам деген сыяктуучу. Оюндардан, Оюндардан эми ар кандай. Билбейм эми. Негизи сизге алып баруучулук жактыбы? Менин кыялымда бар болчу, Ак терек көк терек деген долбоор катуу чыкканда. Анда сүйлөп эле кирип кетчисиз, Ооба, Динара Эсенкулова эжекебиздин долбоору Урмат Борченов аркылуу ал жакка барып калгам. Ошол долбоор баягы катуу чыгып атканда ошондо бир эле кыялданып койгом да. Баягы эми оюнда деле жок болчу. Ушундай долбоор ачып калдым. Бирок ушундай бир жакшыраак элдин баарын таң калтыра турган долбоор болсо деп ойлонуп койгом да. Анан Элемне дейт долбоору жабылганда эмне болуп жабылды? Баягы актерлор, көп актерлор биздин студиядан кеткенине байланыштуу. Элемне долбоор жабылып атканда ошондо идея келди. Бардык баягы кечки шоулордун бардык фишкаларын алып чогултуп бир музыкалык долбоор кылсам депчи. Анткени Ак терек көк теректен кийин андай долбоорлор чыгып атты, албетте. Бирок жаркырап элдин баарын назары бурула турган долбоор жок болчу. Анан продюсерлерге айтсак, кандай десем, бир продюсер бир оюн айтты, экинчиси бизде 4 продюсер бар да. Анан ар кимиси айтып атып, ар кайсы жактан кошуп атып, ошол эле Вечерний Ургант, Студия Союз, Джимми Фэллондун шоусу, ошолордун баарын кошуп келип отурган чыккандагы ушундай болду да. Биз эфирден сырткарыбы, инстаграмдардан көбүрөөк угуп калдык окшойт. Ушу Эрке Сарыда массовкага барып көрүп отуруп кол чаап берген адамдар үчүн да акча төлөнөт, келген конокторго тамак аш берилет. Ушулар чынбы? Албетте. Эме да. Негизи Кыргызстанда биринчи жолу ушундай акча төлөп берген массовкага биринчи жолу го деп ойлоп атам да, мен укканым боюнча. Негизи эме да, ар бир эмгектин акысы болуш керек. Анан кол чаап бергенге да. Кол чаап бергенге да. Бир чети кандай болот? Ак терек көк терек долбооруна элдерди мындай жөн эле чакырчубуз. Инстаграм аркылуу келип кеткиле, эфир болот дегенде, албетте элдин баары келчү. Аябай жык-жыйма болчу. Калуучулар аябай көп болчу. Мен жылдызды көрөм, жылдыздын талантын көрөм, сынактарын көрөм деген сыяктуу, ырдаганын көрөм депчи. Бирок бир минус бар болчу. Мисалы үчүн бир күндө 3 тартсак, же болбосо 2 чыгарылыш тартсак, бир чыгарылыштан кийин эл чарчап калчу дагы, анан жарымы кетип калчу. Же болбосо кичинекей балдар менен келип алышчу дагы, алар ызычу салып, кичинекей баласы ыйлап, эфирдин ортосунда кетип калып, иш кылса ушундай казустар болчу да. Анан ойлондук, мен продюсерлерге айттым, алар мага менден сурашту, аудитория сага керекпи депчи. Мен айттым, албетте керек. Анткени аудитория кол чаап турса, күлүп турса, каткырып турса, жылдыздарга, артисттерге дагы ыңгайлуу болот. Анткени артисттер баягы элдин кол чапканынан, кыйкырык сүрөөнүнөн өзгөчө заряд алып ачылышат. Анан мага да оңойраак болмок, жеңилирээк болмок. Анткени мен көргөм, аудитория менен иштеген жакшыраак. Эми бир эле оператор турса, болбой калат да. Азыр деле көрүп атпайсызбы футбол учурунда? Футбол кайра Европада футболдор башталып, бирок трибуналар эл жок, баягы футболисттер дагы, көрүүчүлөр дагы рахат алган жок да. Анан айттым мен, массовкага чакыралы бир 40 киши, 20 киши болобу. Иши кылса массовка отурсун, ар бирөөнө акча төлөп берсек, мисалы үчүн эртең менен саат 10-дордо баштасак, кички 6-7лерге чейин барып аттык. Акчасын алып аткандан кийин, түшкү тамагы берилип аткандан кийин алар аягына чейин отуруп беришет. Анан айтканды кылышат. Анан өзүлөрү рахат алышат, күлүшөт, каткырышат. Түшүндүрүп аттык. Убактыңар бош болсун, биз силерди кыйнабайбыз. Акчасы төлөнөт, тамагы берилет. Бирок болгону бизге жардам бересиңер. Биз баарыбыз чогуу ушундай сонун долбоорду жаратып атабыз. Барыңыздарга чоң рахмат деп алгач бар менен таанышып, баарлашып, ошентип анан отургузуп, акчасын берип, анан кетип аттык да. Ал эми албетте чакырылган конокторго дагы комфорт болуш керек. Ошон үчүн алардын баардык нерсесин даярдап коюп аттык, тамак ашын, тигинсин, мунусун албетте күттүрүп аттык. Неге дегенде, азыркы учурда эми кыргызбызда деген сөздүгө такалгым келбейт, бирок бул көйгөй, жылдыздардын келгени 2 саат, даярданган 2 саат,
же болбосо ар кандай техникага байланыштуу көп нерсе болбой калышы мүмкүн планда. Ошондуктан 1-2 саатты баягы кенен кесир алып алып анан жылдыздардын ыңгайлуулугун дагы ойлодук да. Таң калышты. Апай бул жакка тамак берет турбайбы? Апай бүгүн манту депчи. Шылса бар. Ар бир ушул долбоордо иштеген ар бир адамга ыңгайлуу болуп, ар бир адам өзүн жакшы сезип, ошол ишинен рахат алып иштегенге шарт түздүк. Анан азыр дагы студияга барганда биздин художниктер, администраторлор мага келип, Актанбек Эркесарны качан баштайбыз? Биз анткени баягы башка долбоорлор бар да, ошол эле ГГ шоу, главный герой, же болбосо жаңы скетчтер, сериалдар баштап атат. Анын баары кандай десем, оор да. Аябай эртең менен түнкүсүн тартылат, эртең менен келесиң, кечинде кетесиң. Шылса баардык сүрөтчүлөр дагы, операторлор дагы бүт баары кыйналат. А биздикинен кандай? 10-до келесиң, 6-да 2 чыгарылыш бүтүп коесуң. Ал эми башка сериалдар болсо 2 чыгарылыш тартыш үчүн 2 жума жүрүш мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ошондуктан баарына жаккан долбоор студиядан. Бирок көп акча кетти биринчи сезонго. Ошондуктан экинчи сезон биринчи сезондо көп акча тапкан жок продюсерлерчи. Тескерисинче акчанын баарын жумшап. Анан экинчи сезонду тартканга жараша, эми ачык сөз, тартканга жараша спонсорлорду дагы жакшыраак алып, анан эми ушунча эмгек кылып аткандан кийин кичине акча таап калалы, тыйын таап калалы деген ниет менен азыр токтотуп, кичине чоңураак баягы кишилер чыгып кала турган болсо, ошондо старт алабыз деп турушат. Айтып бүттүм, Жакшы экен. Актан негизи бул учурга чейин көп образдарды жараттыңыз, кайсынысы сизге көбүрөөк жакты? Негизи Илемнейт долбоорундагы баардык образдар мага жагат. Илемнейт долбоору Акчолтой долбоор, баарыбыздын багыбызды ачты. Бирок мен өзүм аябай рахат алам деген нерсе бул сахна. КВН, тамашоу. Ошол сахнадан ушунчалык өзүмдү эркин сезем, ушунчалык эми кандай роль болбосун, сахнадагы Актан, КВНдеги Актан, же болбосо тамашоодогу Актан мен үчүн аябай жакын да. Бирок ошол эле учурда Кошуна тандабайт деген долбоордогу таксисттин ролун ойнодум. Ал роль негизи мен жөнүндө да, өзүм элемин да, баягычы. Ичкен эле болбосо, анан жашоодо ошондойсуз. Жашоодо ошондой элемин. Албетте таксист эмесмин, бирок жалкоо. Балким кээ бир жерден аялын сыйлабайт, аялын иштетпейт. Бирок ошол эле учурда баягы балдарына кам көрөт, аялын жакшы көрөт дегендей. Ичкен жагын албай эле койду. Бирок ошо жашоодогу Актан ошол жома да негизичи. Ошондуктан ал роль мага жакыныраак. Экинчи сезондо көп интригалар болуп атат. Мен биринчи эле сериясын окугам, анан деп каткырып койгом да, жакшы экен депчи. Бирок студияда жүргөндө баягы кээ бир костюмерлер же болбосо гримерлер келип, Актанбек, сиз мындай болуп турбайсызбы деп отурса, магачы айтыпчы, мен окуй элекмин да. Өзүмө да сюрприз болсун деп окуган эмесмин сценарийди, анан мен ичинде ошондой болобу? Мен окуй элекмин, айтпагыла мага деп анан режиссерге барып, мен ичинде мындай болобу десем, сиз окуй элексизби дейт, жок десем, андай болбойт деп койду. Бирок баягы кандай десем, Жоманын жашоосунда мындай бурулуштар көп болот да экинчи сезондочу. Жома мага жакыныраак, анан сахнадагы Актан мага жакыныраак. Сахнага чыгуу, мисалы, КВНден тышкары пландар барбы? Бар. Туура. Мисалы кандай? Туура суроо болду. Эмнеге дегенде, кээ бир ырчылар менен акыр досторум менен деп коеюнчу, кээ бир ырчы досторум менен акырындан баягы чөнтөгүнө кире калып, чөнтөгүнө кирип турганда акчасына эмес, баягы койнуна кире калып, кулагын ушалай калып шылса, чогуу дуэт жазбайлыбы же ырдап чыкпайлыбы деп баягы сунуштарды көп акырындан баягы кайырмактуу ырдап атам да. Ошондуктан эми билбейм эми эмне болуп кетерин. Негизи үнүңүз бар. Билбейм, айта албайм. Бирок ырчы болуу кыялыңыз бар. Мен ырдаган жакшы көрөм болгондучу. Үнүм бар, мен кыймын дебейм. Бирок Актерек Көктерек долбоорунда көп көрүп калдым, жана ошондой эле Эрке Сары келип жанды урдашчы да. Жанды Актерек Көктеректен көбүнчө жанды урдап атканда, кээ бир ырчылар келип баягы ырчылардын сленги менен айтканда атылып атканда, мен ошол жерден булардан эмгем деп баягы ичимен отуруп алып аябай ойлончумун да. Бирок ырчылыкка кадам ташташ үчүн баягы орустар айтмакчы дух керек экен. Азырча ал дух мага келе элек. Эмнеге дегенде, баардык могул жердеги эгоңду артка таштап, хейтерлер эмне дейт деген баарын артка таштап, ырдап кетип аткандарды көрүп эле атам. Баягы аларга бар экен, бирок
келинчегим айтмакчы, сен сага айтылган сын пикирди өлө мындай кандай десем, катуу өзүңө кабыл алып, ошо менен чүнчүп кетесиң деген сөз бар да. Ошондуктан балким хейтерлерден коркуп атам, балким мен деген ырчы байкелер, эжекелер, мен деген композиторлор, балким обончулар, аткаруучулар бир нерсе деп коюшу мүмкүн. Ошого сынып каламбы деген ой менен баягы азырынча дух пайда болду элек. Бирок акырындан баягы биринчи тепкичке чыгып алдык. Демек, жакында Актан Рыскелдиевдин ырдап чыкканын эле көрүп калабыз. Бирок ырдап баштаганда кулактар жабылып калабы. Актан чыкты дегенде YouTube'га тема. Актан ырчы болуп чыгат. Балким эми бул эмне эртеңки күндө эмне болуп кетерин билбейбиз да, бирок баягы кыялым да бар. Ооба, сөз кыялдарды орундатыш керек, Мисалы, сын пикирлерден коркуп атамбы, хейтерлерден деп калдыңыз да. Негизи комментарийлерге кандай карайсыз? Сизге сын пикир жазышат болуш керек. Толтура эле жазышат. Толтура аябай көп. Жооп бересизби? Анан мисалы жубайым айтып калды, ошолордон чөгүп кетесиң деди. Балким ал сизди жакшы билет да, ошон үчүн ушундай айтып аткандыр. Ооба. Эмнеге дегенде ал мени таанып элек Актан кезимен бери билет. 19 жашыман бери билет. Ал убакта эч ким болчумун. Ошондуктан баягы мага караганда жакшыраак билет болуш керек да, керек болсо меничи. Анан эме да, Инстаграмда же болбосо барлык социалдык тармактарда хейтерлердин жазган нерсесин акыркы күндөрү мен аларга тамашалашып жооп берип калдым. Кайра өзүм да жооп берип калдым. Же болбосо ушунчалык жүрөккө тиип кетсе, кара тизмеге киргизип салам, блокко салып салам дегендей. Бирок катуу тиет эмнегедирчи. Анткени алар сен жасап аткан ишиңе, ошол эле эрке сар долбооруна, балким же болбосо бир аткарып аткан ролуңа сын пикир айтпай, сенин өзүңө тиешет да, жеке өзүңө. Эми алар билбейт да мени кандай экенимди. Жеке өзүңө тиешип, жеке жашооңо тиешип, келинчегиме тиешип, чыкса ошонун баарын жаман кабыл алам менчи. Жакпайт да. А эгерде албетте ошол жасап аткан вайн болобу же болбосо образ болобу, ошого сын пикир айтып атса, анда мен түшүндүргөнгө аракет кылам. Анткени мындай болгон. Негизи эле баягы орустарда сөз бар эмеспи? Как корабль назовешь, так и поплывет дегенчи. Адамдын аты дагы өзүнө тиешелүү болот экен да. Мен кичинекей кезимден бери эле Актанып келатасызбы? Актанып келем. Баягы чындык мен тарапта болгон күндө деле актана берем да. Чындык мен тарапта болгон күндө деле актана берем. Актанганда жакшы көрөмбү, иши кылса баягы эл мени жаман ойлобосунчу деп, мен чындык мен тарапта болгон күндө дагы актанып ушул күнгө чейин актанып эле келдим. Бирок элдер ишенип атабы? Элдер ишенет. Ишендиребиз да. Жакшы. Жогоруда сөзүңүздөн дагы бир сөз мындай кармагым келип атат да. Келинчегимди иштеттирбейм дедиңиз. Ой, негизи бул эме болчу. Эмне дегенде баягы балдарыма татыктуу тарбия берсин, балдарымды карасын деген эле ой болчу. А эгерде албетте кызганып эмес, Кызганып эмес, жок. Иштей берсин. Болгону балдар кароосуз калбасын. Анткени балдар акыл эс киргичекти энесинен тарбия алган жакшыраак да. Энесинин мээримин алган жакшыраак. Ошондуктан бир гана ошо балдарды кароо үчүн эле. А эгерде балдарды бала бакчага берип же болбосо ар кандай иримдерге берип, бирок мындай жумушка иштейм, жумушка чыгам деген нерсеси болсо, албетте мен ага чек койбойм. Эки балаңыз бар, Жантай, Анатай, аттары өзгөчө. Ысымдарын кимдер койгон? Биринчи атты албетте чоң атамдарга, эми биринчи небереси болгондуктан чоң атамдарга Жантай деп койшот. Жок, силер тандагыла деп. Баягы аларга сунуш киргизгенбиз. Анан бирок алар мени билет, келинчегимди да билет, келинчегимдин да кыялы чорт, меники дагы кыялым чорт. Анан биз тандаган ат жакпай калбасын деп тизме беришкен да. Биз могу аттарды мынакей тандап, ушул аттар бизге жагат, ушулардан бирөө тандап алгыла депчи. Анан Жантай деген атты дароо эле жактырдым мен. Келинчегим дагы баягы негизи жаңы үйлөнгөн жаш жубайларда бир көйгөй бар. Кайнене кайнатасынын көзүнчө бири-бирин эркелетип алып, анан ыңгайсыз болуп калышат да. Анан ошондуктан келинчегим мени жан деп алып көп жерден баягы уягып калчу да. Анан азыр болсо баягы көп жерден байкап коюп аттык. Жан дейт дагы, анан апамдар баягы билгенмесем окуп кала турган болсо Жантай деп кетет да.
Жакшы экен, э? Ошонусун кандай десем, ошонусуна да карадым деп айтып койгон келинчегимчи. Жаным дегенге, сөздү буруп кеткенге. Анан бир чети баягы Жантай деген ат нукура кыргызча болгондуктан мага аябай жакты. Жантай хан, баатыр балким. Анан алгачкы тун наристебиз болуп атса, тун небереси болуп атса, жакшыраак ат болсун деп, анан Жантай. Чоңураак, чоң киши болсун деп Жантай деп койгонбуз. Ал эми экинчи балабыздын атын Анатай деп мен койгом. Анткени кичинекей кезде биздин нарындан Кенжегул Миндибайров деген атабыз бар. Ошол агай биздин мектепке келип, менин байкем түшүндүрүп кетейин башында. Аягына келейин. Түрдүрүп. Мен байкем бар 1 жаш улуу менден, бирок мен байкемди ээрчип окуп алгам да. Ал 6 жашынан кирсе, мен 5 жашыман окуп алып, экөөбүз тең баягы өзүбүздөн улуу балдар менен окуганбыз. Анан 7-класста ошол Кенжегул агай нарындан театр түзөм деп, жаш балдардын театры түзөм деп, анан Кыргыз класстан ошо байкемдин классына алып, эрте келген турналар, эрте жазда турналар. Ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде сонун спектакль кылган. Ал спектакль менен 7-В класстын балдары звезда болуп, биз 7-Абыз, алар 7-В. Алар звезда болуп, фестивалдарга барып, театрларда коюп атса, мен өлө суктанып өрчүмүн да. Мен дагы ушинтип чыгам депчи. Мен дагы ушун сахнада ойнойм деп. Анан ошол пьеса деп едим, ошол повестте, ошол чыгармада эме бар. Анатай деген каарман бар. Ал албетте баягы фронтко кеткен бардык аталардын тирилүү жетим калган балдардын баарын башын бириктирип, анан айылда ошо балдардын баарын башын бириктирип, баарын чогултуп, баарын карап аткан бала да. Ошо балдардан ашып кетсе 1-2 жаш улуу, бирок Анатай деген баягы жигиттин чечкиндүүлүгү, эр жүрөктүгү мага жаккан. Ошон үчүн Анатай деген ат. Жантайга да уйкаш, э? Анатай. Келинчегим айтсам, дароо эле, "О, давай" деди анан. Канча балалуу болгуңуз келет? Кыялымда көп эле негизи. Кыялымда эми албетте Кудайдын бергени да. Ооба. Анткени көп бир туугандарды көп эле көргөм. Жакшы да, көп бир тууган болгончу. Жогоруда байкеңиз жөнүндө айтып калбадыңыз. Байкеңиз да ушул тармакта жүрөт, э? Анан бир интервьюңуздан окуп калгам, ушул балким ушул тармакты бүткөндөн кийин мен дагы кино тармагына биротоло өтөм деген бир кыялыңыз бар экен. Ооба, Дастан Жапар уулу менин байкем. Бирок элдин баары ал байкем экөөбүздү көрсө таң калат, анткени ал таптакыр мага окшош эмес. Атамдын копиясы, мен болсо апамдын көчүрмөсүмүн да. Ошондуктан элдин баары таң калат, кадимгидей таң калат. Дастан иниси белең, же болбосо Дастанга барып, "Актан сенин иниңби" депчи баягы. Анткени Дастан өзү баягы Атанын керези киносу менен кино дүйнөсүндө бир сыйра дүңгүрөп, көптөгөн фестивалдарда жеңип, иш кылса, ал жакта өзүнүн изин калтырып атканына байланыштуу элдин баары билчү эмес. Анан эле ал Атанын керезин тасмасын монтаждоо учурунда мен барып жардам бергендиктен, көп салым сеники деп монтаж Актандыз келди деп чытрга кетирген да. Анан Ак Илбирис улуттук сыйлыгына дагы ээ болгом. Эң мыкты монтажер депчи. Элдин баары таң калат, кадимгидей таң калат. Киностудиядан болобу, башка жерлерден ушундай экөөң бир тууган белең депчи. Экөөң бириксең анда вообще эле таптакыр смесь болот го депчи. Анан мен кино жакка жакынмын, неге дегенде көптөгөн мастерлерден сабак алгам, көптөгөн курстарды өткөм. Ошол эле 10+ деген жаш режиссерлорду даярдоо курстары бар болчу. Ошол жакта 2 жыл окудум. Темир Бирназаров, Эрис Абжапаров, Геннадий Базаров, иш кылса көптөгөн режиссерлордун мастер-класстарын өткөм да. Анан кино тармагы мага жакыныраак. Мага жакыныраак дегеним, мен ошол жактан өзүмдүн ордумду бар деп издейм да. Эсептейм, издейм дегендечи. Өлө көп сүйлөп атам, Негизи азыркы учурда Актан Рыскелдиевке эмне жетпейт? Үй жетпейт го дейм. Үй болсо эле баягы мен чыгармачылык канаттарымдагы көбүрөөк өсүп кетет беле, иш кылса азыркы учурда бардык эле үйлөнгөн жаш жобойлордун бир көйгөйү болот да. Эптеп үйгө жетип алсак дегенчи. Ошондуктан эми бул эме жагын алып коелучу, мындай эмне деп койчу эле. Эгерде материал жактан алганда албетте үй жетпейт, бирок эгерде чыгармачылык жакка келгенде бир жакшыраак
чоңураак кинодогу роль десем жаңылышпайм. Кинодогу роль. Сериал, эми сериал жакшы экен ал дагы. Сериалдагы Ак жолдо сериал болду. Баарыбыздын багыбызды ачты. Ошондуктан кинодо балким мен тамашачылардын арасындагы жалгыз экенмин. Ошол кино тармагындагы чоңураак роль жаратар элек. Калгандардын баары Калгандын баары жаратыптыр. Мисалы үчүн Эмил, Самат, Куба, Жаныш, Жеңиш, Шуңкар керек болсо, Азамат бүт баары жаратыптыр. Сиз эле калдыңыз. Мен эле калып турмун. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Өзүмдүн жашоомдогу кызыктуу факт десем дагы болот. Мен көп нерсеге кеч жетишем. Негиз эле. Кичинекей кезден бери калган бул эме байкоо. Элдин баарында велосипед болгон күндө менде жок болчу дагы, анан элдин баары велосипед таштап салгандан кийин велосипед алчумун да менчи. Же болбосо элдин баары кыйын болуп, чүкөлөрүн чогултуп алып кыйын болуп жүрсө, мен чүкөгө жетпей жүрүп, анан элдин баары чүкө ойнобой калгандан кийин менин чүкөлөрүм көбөйүп кетчү да. Ошондой эле тамашада болду. Элдин баары кыйын болуп, баягы жылдыз болуп, чемпион боло баштаганда мен акырдан эчтеке алам барын жетишкен эмесмин дагы. Элдин баары тамашадан учуп кеткенден кийин, элдин баары уже калыптанып калгандан кийин анан тамашада жетишкендер келе баштады. Ошол эле баягы Instagram болобу, ошол эле долбоорлор аркылуу элдин баары чыгып, ошол убакта мен мынтип карап турчумун, бүт барынча чыгып бер эле депчи. Ошондуктан баягы чоңойгондо, үй бүлөлүү болгондо, кичине башкача ойлонуп калгандан кийин азыр бүт баарына ушундай көз карашта болуп калдым. Мен убагым келе элек депчи. Меники келатат, мына депчи. Ошондуктан баары алды да, мен Кудай буйрса балким азыр бир 30 тасыз, 30 азыр бир 30-40 жакында калдыңыз да. Жок, дагы жашсыз деген. 31ге чыктык, андан кийин жайдын башында. Дагы алдыдан. Бирок мен өзүмдү 30тамын деп эсептебейм. Мен жүрөгүңүз канчада? 23-24. Ошондой, мына ушундай. Кээде 5те. Кээде 5те. Балдарыңыз менен теңсиз. Балдарым менен. Жакшы, актан азыр бизде оюн бар. Сиз эле элдерди ойноп эле кыйнай бересиз, биз деле кыйнап коебуз. Даярмын. Бирок эми сиздикинде баягы жылан-пылан карматып деген нерсе жок бизде. Суроо менен. Суроо жок. Бул да жакшы нерсе. Негизи баягы радиого, телевидениеге барганда Ақтан мырза, азыр бизде блиц-опрос дегенде жүрөгүм дүң. Дейт дагы, бирок ошо блиц-опросторуна баягы кыйын болуп жакшы жооп берип кетем да, негедирчи. Азыр да жакшы жооп бериңизчи анда. Каалаган бир тамганы тандаңызчы өзүңүз. Адан башка. Анткени мындай мурунку конобуз адам. Жы дейличи, жантай. Жантай, макул. Анда сизге бир канча суроо берем, ошол суроолорго жалаң жыдан баштап жооп берип коеңуз. Анда деп коюшмун. Жы. Көп эле. Бул жерде эми өзүнүн жообун билбесеңиз тамашалап чыксаңыз болот. Бул жагынан сөздөр түзүп алайынчы. Балким бул суроолордун жообун алып тура эмес келип калат. Балким кеттик. Анда баштадык, болушунча бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыз. Биринчи суроо: бала чакта сизди ким коркуткан? Желмогуз. Акылсыз үчүн эмне берилет? Жылток. Ооз помаданы эмнеден жасайт? Жерде жаккан нерседен жасайт. Мен көлгө жалгыз келип жатып алдым. Айтышниктер эмне кылышат? Айтышниктер желе менен иш кылышат. Желе сет да, желе. Пельмени кантип түйсө болот? Жалпайтып түйсө болот. Эмне жөнүндө сүйлөгөнгө болбойт? Эмне жөнүндө сүйлөгөнгө болбойт? Жапай адамдар жөнүндө. Ой, мошу келди, билбейм. Канал ачсаңыз эмне деп атайсыз? Жалбырактуу эмес. Жалбырактуу эмес. Жылток дейм. Анткени мени кайын журтум жылток дейт да. Жылток ТВ.
Уурулар эмне талап кылышат? Жаздык. Жаздык. Кайыңда эмне өсөт? Жалбырак. Кредит алган адамды телефонго эмне деп сактайсыз? Жескемпир. Келинчегимди өзүм. Жубайды кайдан алыш керек? Жубайды жакшы журттан алыш керек. Жакшы журттан. Жигит. Сарымсактын жытын кантип кетирүү керек? Сарымсактын жытын жыттабаш керек. Жыттабаш керек. Өзү кетет аны. Канализацияда эмнелер жашайт? Жаныбарлар. Румыниядагы шаар? Румыниядагы шаар? Жалалабад. Кочолор. Румыния, Бухарест тили билет экенмин негизи. Бирок Румыниядагы шаар, Румынияга барып көрбөп турмун. Жукарест десем болмок экен. Мына ушундай суроолор болуп жактыбы сизге? Жакты. Кайсы жооп бергениңиз өзгөчө жактыбы? Пельмен жакта. Ачкан мындан кene азыр. Бизге да жакты. Пельменди жалпак кылып түйүш керек. Туура да. Аны эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Түнгө карай бизде Актан Рыскелдиев конокто. Сон маек кылып атабыз. Ал эми азыр Актан бул жакта интеллектуалдыкта суроолор бар болчу. Бир-эки суроо берейин. Бериңиз. Эгерде дейт, сиздин жашооңузда болуп өткөн окуялардан бир нерсени мындай алмаштыргыңыз келсе, өзгөрткүңүз келсе, мындан 10 жыл деп коелу, 10 жыл мурунку нерселерди эмнени алмаштырат элеңиз, бирок азыркы эле акыл эсиңиз менен? Ой. Тамашада көп жерден разминкадан катуу жооп бермекмин деп койгон. Азыр мисалы ошолорду көрүп ушинтип эле койсо. Албетте, ар бир тамашачы, ар бир КВНчинин баягы оюн бүткөндөн кийин түндө үйүнө келип алып таң атышакта ошол оюнду кайра баштап ойноп чыгат да. Ар бир КВНчи баягы Ким тапан конкурсунда суроолорго кайра өлө кыйын жооп берип, балким сактадан кетирген катыларын оңдоп, бул жер мындай кылсам болмок, мынтип койсом болмок деп баягы таң атышат, ойлонуп чыгышат ар бир КВНчи. Билбейм. Мен өзүм үчүн жооп берип коеюн, бирок ошондой нерсе бар да. Анан эгерде 10 жыл мурун туп-туура гана азыр 2020, 2010 болгондо мен ошол жылы эле үйлөнө алмакмын. 2014кө чейин созо отурбай элечи. Ошол? 2014 элеңиз. Жакшы, кийинки суроону берели. Эгерде сиздин бүгүнкү идеалдуу күнүңүз жакшы өттү деген күн кандай күн? Идеалдуу күн. Эртең менен саат 9-10 койгонум. Балдарым менен тамактанам дагы. Балдар менен мультфильм көрүп, бир ойноп. Анан 11-12-лерге жакын үйдөн чыгып кетем студияга. Студияга барам. Ал эле бул эле балдар менен бир алаксып туруп, анан албетте баягы иштеп, балким съемка болсо съемка кылып туруп. Кечке жуук баягы үйгө кетиш керек деген убакытта дагы бир балдар менен бир хахатеп. Көбүнчө балдарыңыз менен көргөн убакыт жагат окшойт сизге. Эми балдар, албетте жаш балдар өзгөчө заряд берет. Чарчап келсең, сени кайра бутуңа тургузуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан баланы балалуу болгондо билесиң деген сөз туура экен. Неге дегенде баланын тентек жагын дагы көрүшүң керек экен, дагы ширин жагын дагы көрүшүң керек экен да. Ошондуктан азыр мисалы үчүн мен буга чейин кичинекей балдарды маршруткага түшкөндө, автобуска түшкөндө базарлардан бакыр-өкүр ийилип аткан балдарды көрсөм ушунчалык жиним келип, алдын бирдеме кылчы дегим келчү да. Азыр болсо балдарым ийилип атабы, ызы чуу болуп атабы, тентек болуп атабы, таптакыр мындай кандай десем. Билинбейт деле. Албетте карап турасың, баягы кокустук болуп кетпесин депчи, бирок тентек кылып атса таптакыр башымда барбайт. Биз жаңы эле мынакей карантин учурунда биз квартирада турчубуз, анан квартираны берип, эми албетте баягы оор болуп калды да. Кошумча каражат келбей калды, тойлор токтоду дегендей. Анан атамдардына көчүп бардык. Атамдар, апам, карындашым, байкем, эки баламдын тентектигине азырынча көнө элек. Ашыкча болуп баратса, кыйкырып урушуп коюшат, же болбосо чоң кишиге мамиле кылгандай мамиле кылышат. Ал деген депчи баягы. Ал эми алар жаш балдар, мен уже билем.
Аларга айткан менен түшүнбөйт. Аларга оюн да. Мисалы үчүн мен кичүү балам азыр негизи горшокко көнгөн. Бирок кетип баратып баягы эгерде кызыктуу болуп кетсе, телевизордун үстүнө кое берип коюш мүмкүн. Же болбосо мага кичинекей болот да баягы. Ооба да. Ошол эле күчүктү жакшылап жаңы төрлөгөн күчүктү байкап турсаң, кадимкидей таң калып ойнойт да, чымын менен ойнойт, жалбыракка барып тийишет. Ошол сыяктуу эле экен кичинекей балдар. Ошондуктан мен эмне деп койчу эле. Балдарым эмне кылса ошо кылсын, азыр кенен кесир каалашынча. Албетте баягы мисалы үчүн үстөлдүн үстүнө чыгып алат, дасторконго чыгып алганда дароо айтасың, чыкпа болбойт. Же болбосо нанды жерге түшүрүп атса, жантай ону көрдүңбү, түшүрбөй, анын баары тарбияга кирет дечи. Бирок кенен кесир ойношот, кенен кесир тентек кылышат, сындырганды сындырышат. Анын баары баягы биз үчүн көйгөй эмес. Сиз өзүңүз тентек болгон экенсизби? Аябай. Аябай. Могу жердеги шырамдан байкасак болот. Сизди тартышкан экен да демек. Апасын деле тарткан. Апасы Апасы деле чолпон атада чоңойгондуктан кылбаган балын баарын кылып, иш кылса, анын деле окуялар толтурам, меникине карагандачы. Жакшы. Актан дүүн кефир сизге жактыбы? Бүт саат бүтүп калдыбы? Бүтүп калды. Сиз жана 1 саатпы деп атпадыңыз беле? Бат эле турбай көрсө. Аябай жакты, Болгону жакшы маек болду, Ошон үчүн бат өтүп кетти болуш керек. Мен үчүн жакты. Бир сыйра, мисалы үчүн кече Мыкы деген досум, "Актамеке ушундай интервьюлардан тажаган жоксузбу?" деди да, деген суроо берген да. Мен тажабайт экенмин көрсө, таңкы саат 6-да деле чакырса бара берем, 7-де чакырса деле бара берем. Бирок кээде баа чарчап турганда, жок бара албайм деп коем, бирок бара берем да. Анан көптөн бери баягы өзүңүздөр көргөндөй, көптөн бери сүйлөбөй жүргөндүкпү же карантинде жатып уктап аткандыкыбы, жакшы сүйлөп букту чыгарып алдым, демек мен үчүн энергия, заряд бар. Алдыда проектлерге мага күч кубат болду. Силерге чакырганыңызга чоң рахмат. Сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү эфирде эмне айта албай калдыңыз? Көп нерсе. Ошондуктан дагы чакыргыла. Дагы көп нерсе бар. Айтылбай калган менен албай. Анда сизди бир 2-3 саатка чакырыш керек экен да, 2-3 саатка Же эми 1 саатка чакырсак жетеби? Бөлүп чакырсаңар жетет. Макул, анда дагы сонун жаңылыктарды кошуңуз, дагы көп сонун нерселерди угалы сизден. Ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизде Түнгө карайда конокто күлкү жаратуучу бизде Актан Рыскелдиев конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден гана көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.